Ассаламу алейкум достор, мен Нарима, сиздер менен Америкадан болгон жаңылыктар менен бөлүшүп турам. Бүгүн деген кыргыз комьюнити, то есть кыргыз өкүмчүлүгү айт майрамын майректеп атат. Ошондо деген бияктан Нью-Йорктон келгендер кыргыздар бар экен, биякта Чикагода келген кыргыздар. Эми жаңы башталып атат айт майреке. Азыр түш мал, саат 1-2 болуп калды. Бул жерде адамдар намаз окуп атышыптыр, бул жерде болсо Курбан майрам уже башталды. Бул жакта балдарга плейграунд кылып коюптур. Балдар ойнойт турган жер экен. Бул жактын баары ушу азыр майрамга айтка келген. Паркта болуп жатат. Чоң паркта. Анан кийин кыргыздардын балдары көп болгондуктан ушу жерге ушундай батуттарды коюп коюптур. Балдар ойноп, бир сыра көңүл ачып, Курбан айттын даамын татып кетсин деп. Бул жерде деген борсокторду даярлашыптыр. Ушундай болсокторду эжелер бышырса керек. Күн ысык болгондуктан мустак суулар экен. Бул жерде болсо балдарга соктор экен. Анан бул жерге болсо хот-догторду даярлап коюштур. Бул жерде хот-догтор жазылып атышыптыр. Ал эми бул жакта болсо ашпозчулардын бүгүн жарышы болот экен. Ошого деген аш базалап чогулдук. Бул эки апаны таап алдым. Эжелер каяктан келдиңиздер, айтып коюңуздар. Бишкектен келдик. Деген айылдан келдик. Сизчи? Кыргызстандын Каракулжа деген айылынан келдим, бирок Бишкекте турам. Канча болду келгениңиздерге? Мен келгениме көп жыл болуп калды, 4-5 жыл болуп калды. Сизгечи? Мен экинчи жолу келип атам. Азыр 5 ай болду, кеткенге башырып атабыз. Жагып атабы Америка? Балдар бар үчүн жагып атат, балдар бар, балдар аман эсен жүрөт, ошон үчүн жагып атат. Айтыңыздар майрек болсун анда. Мага небере болуп. Канча небере болуп? Канча небереңиздер бар? Бул жерде меники 4 небере. Меники пока биз бирөө эле, Мухаммад деген. 4 небереге татыпты. Чоң рахмат. Айтыңыздар майрек болсун, жакшы майрек уюштурган жер экен. Аллахыма чексиз шүгүр, ушу ата-энелердин баары ушул Америкага келип отурушат. Бул жакта ата-энелерге жакшы стол болушуптур. Мындай болгон. Ата-энелер аштан даам татып атышат. Аш жасаптыр бул жерге. Бул Курбан байрамдын өзгөчөлүгү ошо кыргыздар арасында аш базуу боюнча деген конкурс өткөрүлдү. Бүгүн деген плов даярдоо боюнча деген жарыш болду. Ошондо Индира эже биринчи местени алыптыр. Мен ойлоп атпаймынбы, ким алды экен деп. Индира эже сиз алыптырсыздар. Индира эже плов тими менен. Индира эже куттуктайм сизди. Жеңүүчүлөр аныкталгандан кийин элдер деген ошол пловду сатып алуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Достор, мен айткандай аш жегенге ашка баары очередке туруп атышат. Могу жактан могу жакка чейин очередь окшойт да. То есть мен кеч келип калыптырмын, ошондуктан могу жакка барып эң бактылуу күн ушул кыздын тууган күнү. Курбан айтка сафпада айтыптыр, тууган күнүң менен. Жакшылап таанып алыңыздар. Бул жакта элдердин баары өздөрүнчө жүрүп калды. Азыр уже саат 3төн өтүп калды. Биякта ата-энелер өзүнчө отурушат. Бийлеп да башташыптыр. Зериккендеринен бийлеп кетишкен окшойт да. Экинчи тамак куурдак бышып атат экен. Ушу жерде куурдак бышып атат. Эми кыргыз күрөш, кол күрөш болуп баштайт экен азыр. Нормаль болот, күрөштөгө байкелер волейбол ойноп атышыптыр. Баары өздөрү менен өздөрү жакшы маанайда Курбан айт кылып атышат. Бул жерде болсо кол күрөш болуп атат. Кыргыздар өтө көп. Бул жакта мына көйнектин крокодилби, менин сүрөтү бар ошол жашы
түштөгү футболка кийген бала атасын жоготтур. Арслан байкенин, Арслан байкенин уулу экен. Арслан байке келип коюңуз. Бияқта бирөө жоголуп кетиптир. Ата-энесин издеп атат. Балаңыз сизди издеп атат. Элдер өтө көп. Бул жакта. Могул жакка чейин кыргыздар отурат. Бактын баары ошо майрамга келген кыргыздар. Бул жакта балдардын беттерине сүрөт тарткан ушундай активитилер болуп атат. Балдарына сүрөт тартырып, бул жака ойнотуп, бири-бири менен кеп курушуп, ушундай кыргыздар чогулган жер. Бүгүн Курбан майрамга карата, Курбан айтка карата даже американецтер да келиптир. Мынакей американецтер менен ата-энелер тил билбесе дагы сүйлөп атышат. Аркан тартыш болуп атат. Өткөндөн токтотулат. Аялдар арасында. Толугу менен өткөндөн кийин мынакей бүттү. Бали. Бул жактагы команда. Эжелер жеңелер командасы. Бали. Азаматсыздар. Эми ушул эле командага дагы жеңелердин командасы барбы? Капитаныңыздар ким? Капитан ким? Капитан. Бирөөнү шайлала. Ким? Атыңыз ким? Алтынай Жекеевичтин командасына дагы бир башка команда. Оң жакка өтөбүз. Силер тургула ушул жакка. Ой, жакшы. Дагы бир жеңелер. Жакшы. Болду. Эсеп бүттү. Жеңелер дагы бир жол жеңүүчү болду. Ал эми азыр Алтынай Жекеевичтин командасы жеңүүчү. Жаш балдар чыгап турла. Бир аз кеңирээк орун алып алалы. Туранчы, кеңирээк артка жылып алалы. Үсөн байкенин командасы канакей. Даяр болуп турла кийинки оюнга. Азыр Замир байкенин командасы. Азаматсыздар. Замир байкенин командасына кийинки атыңар ким болот? Яни? Ой, жакшы. Так, даяр. Биринчи даяр болгула, силер да даяр болгула. Жок, кое беребиз аз бул жака. Бир аз кое бергиле. Болду. Болду. Даярсыңарбы? Силер даярсыңар, 1, 2, 3 кетти. Ой, жакшы. Болду. Бали азаматсыздар. Капитан ким эле? Азамат байкенин командасы 3-чү айлампада. Тарт. Тарт, давайте, Иса, давай, тарт. Бияқта үчөө экен. Балдар менен кыздардын тартышы болуп атат. Бул жакта балдар, бул жакта кыздар. Роберт, давайте. Бүттү! Малышат. Напоследок азыр эми кетебиз. Бул жакта баары мусорларды убирайт этип, достор карасаңыздар кандай баары мусорларын алып кеткен да. Канча кыргыз жүрдү эле, ошолор баары өздөрүнөн кийин мусорлардын баарын алып, жашнакай кылып эми кетип атышат. Бул жакта дагы элдер азайып калды. Саат 6-га чейин болчу, 6-га жакындап калды, ошондуктан элдер кете баштады. Менин подписчицаларым келип мен менен учурашып, мени таанышкандарына чоң рахматымды айтмакчымын. Карасаңыздар, кандай Аллахыма миң мертеде шүгүрчүлүк. Мындай шам болуп баштады азыр. Шамда баары намазга турушту.
намаз окугандар ойноп атышат, бирок деген намаздагылар намаз окуп атышат. Биз парктабыз. Эч ким эч нерсе дебейт. Просто эле паркта анан намаз окуучулар бул жерде намаз окуп атышат.